Салам достор, мына азыр сиздерге бир ой менен бөлүшкүм келип атат. Анткени Facebook'tu карап туруп, өз пикирими айтпаганга болбой калды да. Мына көп эле айтышат, эмне эле айта бересиң, эмне кереги бар сага, же бирдемени көздөп атасыңбы? Эмне сен эмнени максатты койдуң деген суроолор көп болуп атат да. Ошолорго жооп берип коет элем алдын ала. Достор, мен жаран катары күйгөнүмү айтам да. Анткени айтпасаң сыгылып кетесиң. Болду. Ошол үчүн мен айткым келип атат, достор. Анан да бир нерсе бар. Мен айтсам, сен айтсаң, коом айтса, биз оңолобуз да ошентип. Айтпай эле баарыбыз жүрө берсек дагы оңолбойбуз. Ошондуктан биз айтышыбыз керек болуп атат. Сөз эркиндиги барында, азырынча барында биз ошону пайдаланып калалы. Мына Facebook'та аябай талкуу болуп атат. Асор Молдокубатова Чеченистандан жардам сурап, Рамзан Кадыровдон кыргыздарды аябай уят кылды, тилемчилик кылды деген аябай пикирлер, сын пикирлер айтылды. Анан ал тарапташтар дагы Асор Молдокубатовдун айрыкча аял кишилер тарапташтары дагы эмне эле өзүнчө намыс көрдү болуп атасыңар, колуңардан эчтеке келбегенден кийин деп алар дагы аргумент коюп атат да. Эки жак тең туура, менин оюмчачы. Бирок мен эркек киши катары айтат элем, аябай намыстанып атам, аябай зээним кейип атат да. Ушул кыргыздар ушундай бир эмеге, Кыргызстан ушундай акыбалга келиппиз. Эки жолу согуш болгон мамлекеттен кайра жардам сурап атабыз да. Эки жолу согуш болуп 30% кырылып калган эгеменсиз, аянтын көрсөңөр 12 эсе кичине, кең байлыктары жок эсе, калкынын саны бизден 4 эсе кичине мамлекетте биз тизелеп, ушинтип намысыбызды жоготуп жардам сурап атабыз. Мунун баары мына кыргыздарда жакшы сөз бар. Эркектен кайрат кеткенде катындан уят кетет депчи. Мен ошондой түшүнөм да. Биз уятты дагы, намысты дагы баарын жоготуп атабыз. Абройлууду, када салт, нарк насил, андайлар сөз кылбай эле коеюн. Такыр эле биз урап баратабыз да. Эл өзү жоголуп баратат. Мына теория госправаны окусаңар, достор, теория госправада признаки государства деген бар да. Бул деген флаг, герб, гимн, территория, анан армия, анан эли болуш керек да, народ, население. Ушулар признак государства болот. А признак государственности, булар бул здравоохранение, образование, безопасность, правоохранительная, судебная система, права человека, дагы кайсы ушундай мамлекеттүүлүктүн признактары бар да, мамлекеттүүлүк. Биз азыркы тапта, биз де юра, биз мамлекетибиз бар, бирок де факто жок болуп атпайбы? Ушунун баары эмнеден келип атат десең, мына кыргыздардын када салты, нарк насил жоготконубуздан болуп атат. Мен мына 7 мамлекетте иштегем, мына чечендерди аябай көп жакшы билем да, иштегем чогуу. Ошолорго кайрылганга күндөр болгон, жардам сураган күндөр болгон, баягы беспредел болуп атканда, билесиңер, Россияда, Казакстанда баягындай чечендердин позициясы жакшы да, баягы арбитраж кылып чечип берген күндөр болгон. Булар баардык маселени барып намыска, ар намыс, када салт ушуга такайт да. Демек бул күчтүүлүктүн көргөзөт да. А кыргыздар карасаң саткындык, баягы эле. Бирок мен мына айтып аткан себеби, мына чучукка тийип, ушу намыска тийип, ушундай басымдылык кылып аткан себеби мен ушу оңолсун деген максатта айтып атам да. Анткени мына Чубак ажыны билесиздер, ушу сөз менен эле канча кыргызды оңдоп койду. Сөздү айтып атып эле, раматылык жаткан жери жайлуу болсун Чубак ажыбыздын. Алла ыраазы болсун. Ушу артын жуубай албай калган жаран адамдарды артын жудуртуп, асынып, монтуп, өлөм деп аткандарды кайра кой деп алып калып, банкрот болуп калгандарды кайра күч берип, дем берип, аларды ишин оңдоп, ажырашып аткандарды кайра жараштырып, ушундай сөз менен мен дагы ушундай бир жаным, зээним кейип, мындай айтканга туура келип атат да, айтышым керек болду. Ошон үчүн баарыбыз айтайлы. Мен айтайын, сен айт, коом айтсын, анан оңолобуз да, достор. Ушинтип оңолобуз. Ушуну
бирибизге кайталай бөлүшөлү, мына биздин чоңдорго дагы кайрылбасам болбойт, бул хайп үчүн дейт, мейли хайп үчүн деле кылып коеюн. Мына биздин саясатчылар желмогуздар, булар да такыр нарк насил эми такыр жок булардачы. Мына мен по фамилияны айтайын, Иса Омуркуловду Кытайда иштеп жүргөндө менин досум Канат деген жигит, кыргыз, кытайлык, Шанхайга, Пекинге алып барган иш сапарга жанагындай переводчик кылып гид болуп жүргөн. Ошол айтып бергенде бул деген такыр акмак экен депчи. Мен кыргыз жанында жүрүп, кыргыздарга боормору дейт, ушундай бир акмактарды шайлап алыпсыңар, ушундайларды жетекчи кылып алыпсыңар, ушундайлар мамлекетти башкарган үчүн. Эмнеге десем, бул дейт кытайларга барып, кыздарга баралы дейт. Кытайлар ресторанга алып барса бизди дейт, чочко заказ кылат дейт, жейт дейт ошол жерде. Биз дейт бу жерде кылымдап, күрөшүп, өзүбүздүн када салтыбызды бербей, биз кыргызбыз, биз чочко жебейбиз, биз мондайбыз, мусулманбыз, эркекпиз деп далилдеп жүрсөк, бул келип туруп Гилд деген кыргыздын жетекчиси дейт, чочко заказ берип атат. Ушул биздин кейпибизчи. Мына Иса Омуркулов, ким, Жумалиев, булардын деген баары чочко жегиштер да, баары чочко жегич. Акылбек Жапаров кебетелерин көрсөң эле, булардын эч бир нарк насили эчтекеси калган жок. Буларды мамлекет эмес, булар адамдык сыпатында жоготуп койгон. Биз ушуларды шайлап келатабыз, 1000 сомуна сатылып. Ушуну акмактарды мына 20-жылы эгерде дагы ушулар шайланып, ушулар келсе, анда биз мамлекеттүүлүктү эмес, мамлекетти жоготобуз. Мамлекеттүүлүктү жоготуп бүттүк. Мына өздөрү зар болуп отурат саламаттык сактоого. Мына Текебаевди карабайсыңарбы? Жатат өзү талкалаган мамлекеттин здравоохранениясында. Булар талкалаган ким талкалады? Эшек талкалады. Булар ошону запустили, мондай вирусту киргизилген Кыргызстанга 30 жыл мурун эле коронавирустан жаман вирусту киргизип койгон. Эмне деген вирус десе, бул коррупционер түшүнүгү, өзүмчүлдүк, эгоизм. Ойлогон булар акчаны жыябыз дагы, Израилга барып калагандай дарыланабыз. Азыр өздөрүнүн башына келди, баарыбызга келди. Мына эркек болсо беришсин, мына бүт лидер партиялар, ушу Текебаев баш болуп, мына Турсбекова, Калгакиевада офиси бар, берсин ошону. Эгер мен айтып аткан себеби достор мындай да, биз айтып берип кичине болсо дагы ойготтук. Мына Сыймык Жапыкеев кичине болсо дагы элди ойгот. Туура айтты. 10 000 менен спрос кылмайынча булар эчтеке кыймылдабайт. Мына азыр мен элдерге кайрылат элем. Азыр 10 000 деп чогулган мечиттер бар. Хотя бы ошо мечитти ооруканага береличи, поликлиникага берели, стационарга берип, мындай түбөлүккө берели, постоянныйга берели. Мындай временный эмес, мечиттерди кичине азайталы. Мен мечитке каршы эмесмин, өзүм 5 мал намаз окуйм, бирок но мамлекеттүүлүктү жоготуп атабыз да бизчи. Биз бирден бүт келген кайрымдуулук фонд деп эле кайрылчу болуп эле, кайрылчылык болуп. Мусулмандарга айтат элем да, кайыр сураган адамга, бул хадис бар. Жакырчылыктын 70 эшиги ачылат экен да. Биз ошол 70 эшиги ачылган жакырчылыктын мамлекет болуп калдык. Чечендерге күнүбүз түшүп калды. Чечендерде биздей алтын жок, күмүш жок, темир жок. Бизге жардам берип атпайбы? Эмне дегенде алар намыстуу, сурабайт эч качан. Мен бир да көргөн жокмун. Такыр болбой калса просто отбирайт, мондай эле барып туруп алып коет. Мындай мусулман эмес бирөөдөнчү, иди сюда деп туруп, Вася деп туруп алып коет.